Карылык бул өмүрдүн күзү, жашап өткөн жылдар. Карылыкка жеткен да, жетпеген да бар. Дал ушул карылыктын кадырлуу доорун сүрүп жаткан Тоң районунун Ала Баш айылынын тургуну Карыпбек Түмөнбаев кезинде кино механик кесиби боюнча билим алып, 1979 жылдан баштап Ала Баш айылындагы маданият үйүндө кино механик болуп 1993 жылга чейин эмгектенген. Айылдык маданият үйүндө бири башчы, бири жардамчы болуп иштеген жубайлар кино тармагына өздөрүнүн барандуу салымын кошушкан. 56-жылы ушул Тоң районунун Ала Баш айылында төрөлгөм. 64-жылы мектепке кирип, 74-жылы бүттүк мектепти. Мектепти бүтүп эле армияга барып кызмат кылып келдим. 2 жыл кызматты өтөп келип, андан кийин келгенден анан өзүм бир каалоом менен кино механиктин окуусун окудум да. Өзүм бала кезимде кичинекей менен ошо эңсеп жүрчү элем да, ошондой кино механик болсом деп, бизге киного периодическага келгенде барчыбыз да. Ошону бүттүм. Бүтүп келип, анан ошондо окуп жүрүп кемпиримди таап алып, ошодон экөөбүз үйлөндүк. 79-жылдан баштап райондук кинофикацияда иштедим. Бул айылда кино механик болуп иштедим да. Ошондон 93-жылга чейин иштедик. Кемпирим экөөбүз чогуу иштедик. Бирибиз старший, бирибиз жардамчы болуп. 90-жылы Союз тарагандан анан биздин кинофикацияда тарап кетти да. Ошо менен андан жумуш жок. Андан бизде өзүбүзчө дыйкан чарба болдук, айыл. Чарбачылык кылдык андан кийин. Ошо чарбачылык менен келатабыз эми. Анан айылда башка эмне алабыз? Чарбачылыктан башка. Ошол гана жумуш. Жок, биз стационарда иштедик да, клубда, бул жерде, айылдачы, местный. Мындай периодическага чыккан жокпуз да. Ал убакта передвижнойлор бар болчу, өзүнчөчү, ар бир колхоздордо. Ошолор жайлоолорду кыдырып, сырттарга чейин кетишчи алар. Биз стационарда эле иштедик да, бул жерде эле, клубда эле иштедик. Муну мен бала кезимден жактырып калам ушу кесипти. Же болбосо институтка эле тапшырмакпыз. Ал ошол кино механиктин окуганда анда эле жакшы бүттүк. Алматыга жиберди. Ошол жакта техникум бар башта болгон, ошо бизде Кыргызстанда жок болчу. Ошо техникумга жибергенде дагы бир аз шартка жараша бара албадым да. Атайын направление менен жиберишкен ошол жака. Кино деген кызык болчу да. Кино деген кызык болчу. Бояк жакыбызда кичинекей клуб бар. Ошол жака коебуз, киреген суу шаркырап агат, айылды каптап. Ошону кечип барып кино көрүшөт, кино аябай кызык болчу да. Ал кезде азыр мисалы үчүн биз барбайбыз клубка. Ал кезде бизден сакалдуулар да барчу клубка. Андан кийин бул жаңы клубка кирдик, азыр силер барган. Аныбызга киргенде бир 2 жыл, 3 жылдай иштеп калдык. Андан кийин кинофикация жоюлуп калды, ошол бойдон иштебей калдык. Мен Тоң районундагы Большевик айылында төрөлгөм 58-жылы. Азыр Эшберов атындагы эме да, мурун болсо Бүркүт айылы болчу. Ошол жактан төрөлүп, ошол жактан чоңоюп, атам менен малчы болуп, андан кийин саанда жүрдүк ошо апамдар менен. Ошондон кийин апам каза болуп калды, атам каза болуп калды. Андан кийин анан 76-жылдары ушу Ала Башка келдим. Абышкам менен баш кошуп 76-жылы келдим. 7 уулум бар, 7-ни төрөдүм да. 7-ден экөө кичинекей кезинде чарчап калды. Азыр 5 бар. 3 кызым бар, 2 уулум бар. Балдар иштешет өздөрү болуп кетишти алар. Кыздарым болсо бирөө Кочкорго чыккан, бирөө Нарынга чыккан, бирөө Кызыл Жылдыз деген жерге чыккан, баары үйлөнүп жайланып кеткен. Анан азыр Абышкам экөөбүз биз ошо кино тармагында иштедик да. Карыпбек Түмөнбаев жубайы Каным Черикова менен баш кошуп бирге жашап келе жаткандыгына 45 жылдын жүзү болду. Бул аралыкта 3 кыз 2 уулду тууруна кондуруп, 11 неберенин жакшылыгын көрүшкөн убагы. Уул кыздары ата-эне жолун улай ар кыл тармактарда эмгектенишет. Ата-энем мындай жакшы тарбия берди бизге. Жакшы тарбия берди. Жакшы чоңойтуп өстүрдү. Рахмат. Şu ата-энем азыр мен үчүн чоң бир
мындайча айтканда ата энем бейишим деп койсом болот да. Булардын айткандарын жерге калтырып аткарып турганга аябай аракет кылып жасайм. Көңүлдөрүн ооруткум келбейт. Жана динде да айтып коет да, ата энеге үф деп айтпаш керек депчи. Ансыгар да ата энемди аябай сыйлап, урматтап турам. Ата энемдин эң чоң берген тарбиясынан биз ушундай чоң жетишкендиктерге жеттик да. Кудайыма миң мертебе шүгүр кылам. Ата энебиз маңдайыбызда, туугандарыбыз менен баарыбыз чогубуз. Кудайыма миң шүгүр кылам да. Ушу адамга болгон сый урматы да, айыл ичиндеги элге алынганы да, анан баалаганым тазалыктары. Ушу тазалык жагын аябай деме кылабыз. Мандан алган нерсем бул жолдошуңа кандай мамиле кылыш керек, балага кандай мамиле кылыш керек, эл менен катыша алышты. Анан аялга керектүү нерсенин баары анан тазалык жагы да, ошол жагын алдык десек. Эми айтчу эмеспи, турмушка чыккандан кийин, балалуу болгондон кийин анан ошондо гана ата эненин баркын билесиң депчи. Ошондо түшүнөт экенсиң балалуу болгондо ата эне кандай экенин, ошондо билет экенсиң да. Элдин ичинде көрөнгө болуп сакталып турган укмуштуудай керемет дүйнөнү кол өнөрчүлүгү менен көргөзгөндөр арбын. Мындай таланттуулар ар бир айылда сакталып калган. Ал эми ошол көрөнгөнү заманбап деңгээлде алып чыгып, өзүнүн эң бир сонун буюмдары аркылуу мен кыргызмын деген дараметин көргөзүп, кыргыздын касиеттери, кол өнөрчүлүктөрү бийик турарын Каным Черикова сыяктуу өнөрлүү инсандар айгинелеп келет. Ал улуттук көөнөрбөс мурастарыбызды аздектеп баалап, кол өнөрчүлүк менен алектенип, жер төшөктөрдү, жаздыкчаларды курап келет. Жаш кезде деле мындай көп иш кармачу эмесмин. Анан бирдемке тигип, балдарга жеңил мындай чыптамалар тигип ошондойлорду кармай калчумун да. Анан көп мындай куракка кызыкчу эмесмин. Анан кинодо жүрдүк да ал кезде. Андан кийин кызыгып эки жакты көрүп, ушу курактарга кызыга баштадым да. Анан элге курап сата баштадым. Андан кийин элге сый кылып алып бара баштадым. Ошондой көп немелерди кармадым идиште. Курактар жер төшөктөрдү курадым. Жалаң. Жер төшөктү көп курадым. Шаарда көбүнчө шаарда болуп калдым кыздарды окутуп. Ошо оштуктарга көп курадым иши кылып. Курактан көз деле жакшы болбой калды. Мына журкандар эмелердин баарын ошо каптап тиккендерим ошол. Түнү менен саат 3ке чейин курасам, мисалы үчүн, жаш кезде уктабай. Эртең менен 6га чейин ошону шырдак шыргандай ошону астынан алып каптап, эртең менен 6да жайчыган күндөр болгон. Буйрутмалар Бишкектен оштуктардан көп түшчү. Анан айылдан деле андай буйрутма болгон жок, андай көп деле. Көбүнчө эле жанагы сыйга эметип, алып барып ошентип аттым да. Анан сатыкка кетип атты үйдөн. Оюм чийимдерге эми көбүнчө мен кандай десем, омуртка курак деп коет, мен ошону аябай эметем да, тегинде турат. Ошол алтыгаттарды көп курадым, аябай тукабадан курадым. Кыздарыма жалаң ошондойдон бердим, 8-9 алтыгаттан бердим. Жалаң ошондой курактардан түрлөп. Балдарыма бердим бөлүнгөндө. Ошол ушу. Андан кийин курагым деле келбей калды. Көп кармагандан кийин кармагым келбей калат экен. Анан майда чүйдө мындай жаздыктарды курайм. Жанардагым апа, жан сырымсың апа, барасылым апам, кубанычым, багбанымсың ата, зор багымсың ата, тирегимсиң ата, чырагымсың апа, алтыным сен менен мактанамын апа, мен сени Меккеге алып барамын апа, баланын тилеген бакталайын, асыл жансың ата, бир эле сөзүңө шаттанамын ата, мен сени Меккеге алып барамын ата.
seni Mekke'ge alp baramın apa. Bağlanın dilegen baktalayın, asıl cansın ata. Bir ele sözüme şatlanamın ata. Men seni Mekke'ge alp baramın ata. Temirdey tarbiya can talabın, tayanarım atam. Altınım sen benim maqtanamın apa. Men seni Mekke'ge alp baramın apa. Bağlanın dilegen baktalayın, asıl cansın ata. Bir ele sözüme şatlanamın ata. Men seni Mekke'ge alp baramın atam. Temirdey tarbiya can talabın, tayanarım atam. Албетте жазында эмнениксиң, күзүндө ошонун түшүмүн аласың дегендей, каармандарыбыздын уул кызга берген татыктуу тарбиясынын акыбети кайтып, балдарынын баары ата-энеге күйүмдүү, карамдуу чыгышты. Ата-энесин бапестеп багып, алардын алкоосуна ээ болуп турган чактары, алардын эмгегинин үзүрү кайтып, бир үй бүлөнүн эле эмес, жалпы ала баш айлынын сыймыгына айланышкан. Каратабыз аябай таза, ыймандуу, элге үлгүлүү болгон, досойдун ушу алдыңкы сапындагы жүргөн кишилерден тарбия үлгү ала турган адамдардан болот. Балдары жакшы тарбиялады. Талай көз 6 жаштан баштап чогуу окудук, классташ болдук, тең түш болдук, чогуу жүрдүк. Жакшы жаманды чогуу көрдүк. Талай өзү таза, тыкан, адамгерчиликтүү, колун көптөгөн айылга салымдарды кошот. Айылыбыздагы мечиттин үстүн жаап берди. Көптөн айылга мындай салымдарын кошуп турат. Бейбечараларга көп жардам берет. Биз шаардан көп көрөбүз. Мечиттерге көп жардам берет. Көптөгөн жакшылык иштерди кылат. Алла Таала да ошо берген садагасына жараша көбөйтүп берет дейт. Onu eselep, bir ese verse 100 eselep berет Аллах Таала. Ошо жакшы, теңшүүлүгүбүз жакшы, сый-урматыбыз жакшы. Atam менен апам ыймандуу кылып тарбиялашты, тазалыкты үйрөтүштү. Ошо айылда ыймандуу үй бүлөлөрдөн, үлгүлүү үй бүлөлөрдөн. Мен 3 тууганбыз. Үчөөнүн улуусу менин дагы эң кичүүсү Карыпбек. Бул 1956 жылы ушу жерде төрөлүп бир үйдө чоңойгонбуз баарыбыз тең. Анан бул жерде мектепте окууну бүттү. Анан кийин шаарда окуду. Аяктан анан кайра келип айылда иштеди. Эми Кудайга шүгүр бул. 5 балалуу болду. Бала кезде балдар кандай чоңойсо, иним ошондой чоңойду. Тентек да болду, эрке да болду. Эң кичүү болгондон кийин эрке болду. Мунун ою менен болдук. Муну биз эркелеттик, көкөлөттүк. Эмне десе ошону алып турду. Баарысын муктаждык кылган жокпуз, чоңойттук. Анан эми кыялдын кандай десем, кыялы бул өзү токтоо эле болду. Эч кандай мындай улунуп жулунган да билген жок.
Татынакай, ана Татынакай үй бүлө күттү. Бала чакалы болду, Кудайга шүгүр эми. Бапырап, чоң ата болуп турат. Сенеңиз жөнүндө да айтсаңыз. Менин атам Жусуп, апам Жумакүл. Ушул экөөнөн биз таралганбыз, баардыгыбыз 5 бир тууганбыз. 3-өбүз эркекпиз, 2-өбүз кыз. Алар да өз турмуштары менен жакшы жашап турушат. Эми менин атам ушул жерде Досой деген элдин мындай сакалдуусу да болчу, билермани да болчу, акыл кошчу элге. Ошо менин атамдын акылы менен болушчу. Жакшылык жамандыкты ал киши тикеси менен турчу. Ак көңүл эле, ак пейил эле ал киши. Апам да ошондой болчу. Апам дагы мындай иштүү, жөндүү, салаваттуу, жакшы кишилер эле. Биз ошолордун тукумубуз. Биздин түп катабыздан бери манап болгон. Илгери Россиянын тушунда манап болгон, болуштукка кандидатурасын койгонго чейин киши болгон. Түмөнбаев Карыпбек байкебиз, ханым жеңебиз бул Алабаш айылында эң кадырлуу үй бүлөлөрдүн бири. Балдарына бүт татыктуу тарбия беришип, балдарынын баары чоңоюп эрезеге жетип, үйлөнүп, жайланып, шаарда баардык ордун табышкан үй бүлөлөрдөн. Бул Кары байкебиздин улуу баласы Таалай бул шаарда жашап, шаарда эмгек кылып атса да, бул өз айыл үчүн аябай күйгөн бала. Айылыбыз үчүн көптөгөн жардамдарды берет. Жарды жалчыларга жардамын аябай колу берешен бала. Бул үй бүлө дайым жакшылыктарда, ийгиликтерде жүрүшүнө чын жүрөктөн тилектейт. Баласы болсо Таалай бул мечиттин биринчи крышасын оңдоого 50 000 сом каражатын бөлүп берди. Андан кийин Хужура медресе салынууда аяга пластик терезелерин сатып берди. Бул Досой ата ынтымак жаштар уюмунун ачылыш салтанатында улакчылар командасына болгон формасынын баарын сатып берип, демөөрчүлүк кылып келатат. Бул Таалайга инибизге чын жүрөгүбүздөн ыраазычылык, алкыштарды айтмакчыбыз. Асман жердин ортосунда баардык нерседен эне жогору турат. Ата-эне балдар үчүн эң зарыл мээрим булагы. Балалуу болуу бакыт, неберели болуу андан өткөн ырыс дегендей, бакытка балкыган карылар эми мынтип небере чөйрөнүн курчоосунда дөөлөттүү карылыктын доорун сүрүшүүдө. Уулдарым болсо жалаң эле соода жагына кирип кетти. Кудай бергенде соода кылышат экөө тең эле. Берки уулум деле Кудай бергенде ошо соода жагына кирип кетишти. Кыздарды болсо мугалимдик жемпетти, илгери жемпет эмес беле. Андан кийин Арабаев болду. Экөө Арабаевди бүттү, бирөө жемпетти бүттү. Мугалим болуп, мугалим ошо кесип менен иштей албай калышты да. Кийин эле Швея чыкпады, ошо Швеяны аркалап ошо Швея менен кетишти. Азыр үйдө эле, азыр бар балдар менен үйдө. Балдарым багып атат эми. Эң улуу кызым Роза 80-жылкы. Ал болсо, ал да ошо мугалимдин окуусун бүтүп, ал дагы ошо үйдө азыр биз менен болуп атат да, бизди багып атат. Андан кийин уулум ошо Кудай бергенде соода кылат. Анан баягы мурун айтчу эле, мама Меккеге алып барып келейин деп 3 жолу айтты. Эми алтыным ыраазымын, бутум бул болсо, бутум жакшы эмес да, ошо буттун эмесин көп тартам. Оорусун, анан рахмат эми ушуну алтырым. Бутум мындай болсо кантип барам дегем. Анан эми Меккеге алып баргандай эле болуп атат да балам. Жылда курорттотот, эс алдырат, мына үйдү салып киргизип, бүгүнкү күнгө чейин отун суубуздан бери камдап берип, ал эмес карындаштарын баарын чогуу каржылайт да. Бактылуу карылым деп эсептейм. Кудайым ушунусуна шүгүр. Бактылуубуз деп эсептейм. Эсептеген ушу балдарыбыз, байлыгыбыз, балдарыбыз маңдайыбызда турса, ден соолугу болсо, ыйманын тилеп гана отурабыз да. Бактылуу карлыкка жетиш үчүн эми балдарыңды жакшы тарбиялап, жакшы өстүрүп, ошону жумушсуз отургузуп койбой бир жакшы мындай аракет кылып, өзүңдү жакшы мындай күнүмдүк жашоо шартыңды жакшы алып, жакшы жүрсөң, ана ошо бактылуу карлыкка жетебизби деп ойлойм да. Аялдык бакыт эми эң биринчи күйөөдөн зависит этет. Эмне эң биринчи өзүңдөн зависит этет. Андан кийин күйөөңөн. Ошону күйөөңдү жакшы сыйласаң,
өзүңдү жакшы сыйласаң эле анан ошо бактылуулукка балдарың менен жетесиң. Мен ошону балалуу кишиң аябай жакшы да. Азыр шаарда бирден экиден төрөп алып, жок болду дейсиңер. Ал төрөп алсаң жакшы эле. Илгери өзүмдүн апам айтчу, жаңы турмушка чыкканда. Балам төрөп ал, башка жеткирбейт. Бирди төрөп алып, төрөбөй койдум, төрөбөйм деп айтпагының. Бир бала акылдуу болобу, акылсыз болуп калса эмне кыласың? Деп ушинтип көп айтчу. Анан жакшы эле төрөдүм, жеттим, экөө чарчап калды эки-эркегим. Азыр 44-45ке чыгып калмак. Эми көргөндө эле жактырдым. Мунун мүнөзү жакты да. Ачык мүнөз. Мага деле ушул мүнөз жакты. Кабак ачык. Иши кылып бир көргөндө эле жактырып калдым окшойт да. Экөөбүздүн ынтымагыбыз башында. Андан кийин балалуу болуш, анан ушуларды багып чоңойтуп, ошентип отуруп 45 жыл кандай өткөнүн билбей калдык. Үлгү катары айтканда бирибиздин сөзүбүздү бирибиз көтөрүш керек. Бири-бирине түшүнүш керек да. Түшүнүш керек. Мунун кыялына мен түшүнүшүм керек. Менин кыялыма бул киши түшүнүш керек. Анан ошондо бирдеме чыгат, уруш чыкпайт ошондо. Эми ортодо изишай какышат дейт, какышат эле кетебиз кээде. Ал болбойт. Азыр караганда алсыз кызыксыз болот да. Анан азыр караганда кичине бирибиз карап, аябай эме болуп калат экенсиң да. Карылыктын даамы балдарың ынтымактуу болуп турса, балдарың жакшы болсо, карылыктын даамы жакшы эле болот. Балдарым бар маңдайында турса, кызматтарын кылып турса, ата капакалап турса, андан өткөн анан бакыт барбы? Кудайга шүгүрлө дейбиз эми. Шүгүр дейли, ушуну Кудайга шүгүр дейли. Жакшыраак дейбиз. Жаркыратып үйгө киргизип койду, мына таалайым. Мунусуна да шүгүр дейли. Эл тараза, эл сынчы дейт. Эми элибиз ошо балдар, жаштар баары сынап, мурун эски үйүбүз бар да ушу тазалык боюнча, ушу тышта тигилген бак дарак боюнча баарын эметип келип биринчи месттен алганбыз. Эски үйүбүз бар деле. Анан мында дагы ошо эл тараза, эл сынчы дейт, эми ошо биринчиликти берип атышат. Рахмат балдарга дагы. Дагы өзү ошо кийинки балдарга да үлгү болсун ушул балдар. Балдарынын көмөгү менен бактылуу өмүр сүрүп жаткан карылар бүгүнкү күндө төрдүн көркү, үйдүн куту, алар неберелери үчүн сүйүктүү чоң ата, чоң эне, таята таяны, алардын аска зоо тиреги болуп турган чагы. 11 неберем бар. Небере деген бир башкача болот турбайбы? Неберемдин эң эле улуусу бар эки, 7 окуйт. Андан кийинки кичинекейи 6 айлык неберемдин. Чөбөрөгө жете элекмин. Кудай куткылсын ушуларды. Ушуларым аман болсун, дени сак болсун. Ыймандуу болсун. Аман илгери бир айтып берет, илгери эмес кийин айтса керек. Ушул аман болсо эле болду деп ошентип бир да. Анан кичине тентегерек болуп чыкканда ушул ыйманын тилебеп бирмин деп айтат дейт. Анысы кандай ушулардын ыйманын тилейм Кудайдан. Ушулар ыймандуу болуп, эстүү, акылдуу болуп, эн атасын баккан жакшы балдардан болсо деп тилейм. Жардамчым азыр колумда эле болуп алам. Ушул аябай эметет да, булар шаарлыктар бүгүн мени менен келди. Шаарлыктар андай көп мындай айылдык жумушка көп мындай эмес жок болот экен да. Таалим, тарбия деген атасы, чоң атасы аябай катуу кармайт буларды. Анан эмителинде малгай тартып, малга аябай жакшы мындай эметет да. А мен болсо кыздарымды оокат жайды кармаганда кандай, соткадан көрсөм да, журканың эмне мындай жыйылып калган деп соткадан турушам. Анан ал балдарым болсо өзү катуу тарбиялады. Мисалы үчүн таалай менен ошо эки эркегим бар деп атпаймбы? Экөөнүн атасы ушундай катуу кармады. Анан эми катуу кармагандын пайдасы тиет экен. Эми кичине биздин сөзүн бири угуп, кичине өздөрү тың болуп, бизди моундай жакшы даражага жеткирип, жакшы сөздөргө илип,
балаң жакшы болсо жакшы сөз билинет экенсиң. Адам баласы үчүн ата-эне айланасына жарык берип турган чырак сыяктуу. Ал чырак ар бир адамдын жүрөгүндө өчпөсө, балдарынын баары күндөн күнгө өсүүнүн үстүндө болот. Карыларды сыйлап, урматтап, аларды ыраазы кылып, бизди бул жарыкка алып келгенине өкүнбөгөндөй кылып, тескерисинче балдары менен сыймыктангандай абалга жеткирип, аны кадырлап, сыйлап, кызмат көрсөтүп, бактылуу кыла алсак, ата-эненин ыраазычылыгы анда бейиш жолуна алып барат.